Задача первого — открывать ладонь здесь и отключать правую. Получается, левый пробили, он уже бьет двух поднятий. Раз, два. Бири-бирин үйрөтүп, спорт менен машыгып жаткан бул балдар Кыргызстанда эмес, Россиянын Красноярск шаарында жашап иштеген биздин мекендештердин балдары. Алды чейрек кылым Орусияда өмүр кечирген ата-энелер балдары сабактан сырткары спорт менен да машыгуусу үчүн мына бул жайды атайын арендага алышып, аны заманбап жабдуулары менен өздөрү камсыз кылышкан. Анда ушул Союз спорт клубунун уюштуруусу менен болгон маегибизге назар салыңыздар. 2002 жылы келгенде ушу бизде благотворительный фонд бар эле, Союз деген. Анан кийин 2012 жылдан бул жагына биз переоформлять этип спортивный клуб Союз деп атап койгонбуз. 10 жаштан алабыз балдарды. Ушул 2-класска барып калган мезгилден алабыз. Спорттун кайсы түрлөрү менен дагы машыгышат? Бокс менен башлагышат, анан кикбокс бар, тайский бокс бар. Азыр карате Кукшинкай деген федерациядагы убакыт алабыз залдан деп атат. Өзүңүздүн кандайдыр милдеттерге катышкан, алган чендериңиз барбы? Ооба, өзүм кикбокс боюнча крайдын чемпионумун, 2-3 жолу өткөм. Красноярск крайдын, ооба. Анан Россия федерациясынын чемпионатына катышканмын. Сизден башка дагы канча машыктыруучу балдар бар? Бул жерде дагы 4 тренер бар. Геннадий Степанович деген тренер бар. Эртең менен саат 9:30дан саат 11ге чейин кылдыртат. Эртең менен сменаны кылдыртат. Андан кийин Базар Коргондон дагы бир Жолон деген энебиз бар. Алар тайский бокстан кылдыртат. Андан кийин кечки саат 8ден кикбокстан тренер бар. 4 тренер бар да бул жерде. Ушунча жылдык тажрыйбада ушул жерден катышкан балдардын кандайдыр алдыңкы орундарда ээлегендер болдубу милдеттерде? Алдыңкы орунда ээлеген балдарыбыз бар. 2014 жылы Апиев Бекзат деген балабыз крайдын чемпиону болду. Красноярск крайдын, анан Сибирский федеральный округтун утуучусу болгон. Андан кийин первенство Россияга барып келди. Россияда 2-месттен алган. Европага даярданган мезгилде ошол биз барбай калдык. 1-месттен алган бала кетти да жага Европага. Андан кийин дагы бир балабыз бар, крайды уткан, Красноярск крайдын, Сибирский федеральный округ уткан. 2015 жылы утту, 2016 жылда утту. Башка улуттан да келишет? Же атайын биз мигранттардын балдары үчүнбү? Жок, башка улуттар деле келишет. Бул местныйлар да келишет, Тажикстандын балдары көп келишет азыркы учурда. Бирок өзүбүздүн балдар көп, Азербайжандар бар, тажик балдар бар. Булар бир жумада канча жолу келишет? Жаш балдарга бир жумада 3 жолу келишет. Понедельник, среда, пятница күндөрү келишет 3 жолу. Чоң балдар уже бул Союз спортивный комплекс Союздун балдары уже сборный командасына балдар күнүнө келишет саат 6-дан 8ге чейин. Ушул балдарга төлөмдөр кандай? Бул балдардын жаңы баштагандар 1,5 миңден төлөшөт айына. Анан уже бул Красноярск крайда уткан балдар бекер кылышат. Союз спорт комплексинин атынан чыккан себебинен бекер кылышат. Сизде ушундай спорттук клубду уюштурганга эмне түрткү болду? Өзү жаш убагымдан эле кызыкчумун. Мектепте окуп жүргөн мезгилде эле баягы спортивный оюндар болчу, Зарница деген, баягы ошолорду капитан команда болчумун өзүм. Ошондон бул жака келгенден кийин эле залга келип, как кесип катары болуп калды да. Бул жерде 2024 жылга чейин арендага алдык жакында. Бул жер автосервис болчу, мурда автомойка автосервис болчу. Вот 2017 жылы августта договор түздүк. 2024 жылга чейин ремонт кылып, мына ушул даражага жеткиздик. Арендасы канчадан? Арендасы азыр 33 миңден. Айына 33 миңден. Эртеден кечке биздики, бул жагалар эч кандай немеси жок. Учурда баягы билеги күчкө толуп, жиликтери шушупка толуп турган жигиттерибиздин баары бул жакта эмгектенип жүрөсүздөр. Ушул канча жыл болду? Үйлөрүңүз жөнүндө айтсаңыз, дагы кандай Кыргызстанга бир жылда канча жолу барасыз? Үйгө кандай жардам көрсөтүп турасыз дегендей. Мен өзүм Жалал Абад областынан болом, Базаркан районунан. 94 жылы келген бул жерге.
өзүм келип тренировка кылып жүрүп 2008 жылдан бери балдарды бокс боюнча машыктырдым ушул жерде. Бир уул бир кызым бар. Уулум Абдулмалик ушул жерде тренировка кылып атат. Формада Союз деген спортивный клуб. Кызым бар Фериде деп 10 жашта кызым. Келинчегим да Тымакүба. Мен Кыргызстанга тез барып турам. Ар жылы жайындасы ушул каникул мезгилинде немеге өз балдарды ушу тренировка кылган балдарды башка клубтан деле балдар бар. Аларды Асланбапка сборго алып барабыз, Ысыкөлгө алып барып турабыз. Ооба, өзүбүз уюштурабыз. Алардын тренерлери деле барат. Казакстанга барып атабыз сборго. Совместный сбор кылабыз. 24 жыл болду. Кайсы бир мезгилде өзүңүздүн мекениңизге кайта турган пландарыңыз барбы? Мен өзүм бул акыркы 5 жылдын ичинде кайтам деп жүрөм Кыргызстанга. Могу ачылып калып, дагы кичине задержка болуп калдым, бирок 2-3 жылдын ичинде кетем деген оюм бар. Сиздин үй бүлөдөн тууган, жакын туугандарыңыздан дагы канча адам биякта эмгектенет? Бул жерде 6-9 эмгектенишибиз, анан 3-өөсү кетип калды. Кетем дегибиз дейишип болду. Россиядан жатадык дейишти окшойт. Мекендештериңизге деги эле кыргызстандыктарга эмне каалап, эмне айтар элеңиз? Мекендештерибизге каалар элем, Кыргызстаныбыз тынч болсо, иштеп аткан ушул чоңдорубуз Кыргызстанды бир жакшы деңгээлге көтөрсө, бар эле мекендештерибиз кетебиз деген ой көп. Ушул чоңдорубузга инсап берип дегендей иштерди кылып, чоң заводдорду ачып, билим алуу жайларын көбөйтүп, ушундай бир спортивный комплекстерди айылдардан бери ачса, ошол жерлерде балдар бул жака келип же 20-га чыкканда залдарды көрбөй, жаш убагынан көрүп келсе жакшы болмок дейм. Алар деле биз ушундай түшүнөбүз, атабыз бизге канчалык жакшы мамиле кылса, чоңойгондо биз ошо жакшы мамиле кылабыз да. Мамлекет бизге элине өзүнө эле жакшы мамиле кылып, кичинекейинен садиктен баштап, мектептен кийин ошол окуу жайларынан колдоп келсе, мамлекетибизде бизде патриоттор аябай көп. Алар Кыргызстанды өнүктүрүп, аябай жакшы деңгээлге жеткизет деп ойлойм. Кесибиңиз боюнча кимсиз? Кесиби боюнча тренер, физрукмун өзүм. Ушул жерден бүткөм Красноярскиден. Кайсы айылдан келгенсиз? Мен Базаркөл районунан Ооган Тала деген айылынан келгем. Жакшы шарттар түзүп калса, ушундай кылып Ооган Талага барып алып спорт клубун ачар белеңиз? Ачат элем. Өзүмдүн оюм деле бар. Мына 2014-жылы биз Ооган Тала айылында зал ачканбыз. Тренировка кылдырып, бул жактан балдарды алып барып, совместно Россия менен ошол менин айылымда международный встреча өткөн. Кыргызстан, Россия деген. Ошол балдарга мындай спорт көрсөтүп, пропаганда, реклама кылып, эми тилекке каршы бизде ошол айылдагы тренерлерге каражат бөлүп берсе, бүт эле айылдарда болот го дейм да. Тренерлерди специально ошол эми мен бир иним окуйт Бишкекте академияда. Мына быйыл бүтүп атат. Мен ошол бир-эки жерге сүйлөшсөм, бизде ага бөлүнгөн каражат жок дейт, айыл өкмөттөрдө, айылдардачы. Эгер ошону специальный окууну бүткөндөн кийин практикага ошол айылына же башка айылга жөнөтүп, ошол жерде залдар бар да, специально курулган. Бокстанбы же кикбокстанбы тренер кылып киргизип, айлык берсе иштейт ошол балдар. Бул жакта мен билгенден Россияда тренерлер 25 миң, 20 миң айлык алат. Биздин Кыргызстанда 15 миң айлык берсе кетпей эле иштейт тренерлер. Мен байкадым, кыздар жок экен да, кыз балдар үчүн кайсы бир спорттун түрлөрү барбы бул жакта? Бул биздин залда эмне жок кыздар үчүн пока. Эми келечекте кылабыз деген оюбуз бар. Кече жакында келип кетишти, ушул фитнес немесин ачалы убакыт бергиле деп. Сиздин ишиңизди уюштурууда өзүңүз эле уюштурдуңузбу же бир колдоп коштогон, жардам бергендер болдубу? Жок, өзүм эле уюштурдум. Каражатын өзүм көтөрдүм, ага бардыгын. У меня тут много друзей, и этот спортивный клуб организовал мой отец. Ал эми балдар менен сүйлөшкөндө айрымдары орус тилинде жооп берүүнү өтүнгөндөрү менен көпчүлүгү кыргызча мыкты билишет. Канчанчы класста окуйсуң? 6 класска көчтүм. Бул жака качандан бери келип атасыз? Уже 3 ай болду. Жагаңызбы? Ооба, саат где-то 5:30 келем. Келечекте белдештерге катышкың келеби? Ооба. Үйдө кыргызча сүйлөйсүңөрбү?
анча мынча орусча сүйлөп коебуз, бирок көбүнчө кыргызча сүйлөйбүз. Тренер кайсы тилде сүйлөйт силерге? Орус тилде. Занимайтесь спортом. Өзүңүздөр билесиздер, азыр жаштар башка шаарда жүргөндө негизинен бирдеке менен кичине алектенип, ушул спорт жагына алектенсе деп анан көпчүлүгү ушул өзүнүн балдарын алып келип ушул жигитке кошуп берип атабыз да. Булар негизинен спорт менен алектенип, өздөрүнүн денелерин чыңап дегенде, анан окууга жөндөмдүгү дагы жакшы болот экен. Не успеваешь с руками, отбивайся. Конечно, не успел. Атың ким? Санжар Фамилия? Ташбаев. Канча жашка окуйсуң? Мен 4-классты бүттүм. Качандан бери келип атасың бул жерге? Биякка 1,5 ай болуп калды. Күнүгө келесиңби? Ооба. Неме бир жумада 3 күн келебиз. Балдардын арасында силер кыргызча сүйлөшөсүңөрбү? Жок, орусча, Кыргызча ким менен сүйлөшөсүң? эч ким менен. Бияка машык кандайчы? Орусча. Кыргызча ырларды билесиңби? Ооба. Кайсырды билесиң? Неме бурун неме көп неме окугам эле азыр эсимен чийбепти. Сен канча жаштан ушул чемпион болуп калдың? 9 жаштан. Кайсыл спорттун түрү боюнча мелдешке катыштың? Бокска. Бокстан башталып. Кайсыл жерге мелдеш бардың? Красноярский крайдын ичинде бүт жерине барып келдим. Ачинск, Назарова. Биринчи болдум. Азыр эми балдарды үйрөтүп атыпсың, э? Ооба. Качандан бери үйрөтүп атасың? 2-3 жыл болуп калды уже. Ушул клуб жөнүндө айтып берсең, ушул балдар үчүн кандай мааниси бар? Опыт есть, молодцы, пацаны. Развиваются, тренировка жакшы кылышат. Соревнованияларга чыгып, биринчи, 2 орунду алып атат. Молодцы. Задача поднять руку и задеть ногой. Раз, два, три. Мында келген балдардын ата-энелери өспүрүмдөр бош убактыларында терс жолго түшпөй, алардын спорт менен алектенүүсүнө шарт жараткан уюштуруучуга ыраазы болуу менен анын эмгегин баалай билүү кажет дешет. 10 жылдан ашып калды. Ушул жерде келип биз отурукташып, балдар ушул жерден окуп дегендей азыр ушу алдыга неме кылып атышат. Анан бул жерде мен дагы балам 5-класста окуйт. Өзү ушул жерде сатып алып, анан өзүнүн каражаты менен, өзүнүн күчү менен ушул балдарга кичине условия түзөйүн деп ошол түзүп, ачып мына өзүлөр көрүп атасыздар. Азыр дагы бул до конца бүтө элек. Ошончо дагы мына балдар тынбай келип, тынбай тренировка кылып турушат. Но биз өтө бала жигитке чоң ыраазычылык билдиребиз, ачып. Анан биз балдарды ушул жакка алып келдик, 3 ай болуп калды. Жакшы тренировка кылып атышат. Сыймыктанып, мен ойлойм, ушу балдардын келечеги бул спорт деген биздин балдардын келечеги деп ойлойм. Ошон үчүн мунун бул жерде Красноярскийдеги ар бири спорт менен занят этсе биздин жаштарыбыз ошого аракет кылса, ошого интизар кылса, мен ойлойм алдыдагы келечеги дагы жаман адаттардан алыс болуп, өзүңүздөр билесиздер, наркомания деген бар, тиги арак ичип, тигинтип, мынтип жаштар бул жерде эми Россияда өзүңүздөр билесиздер, жаштар ар кандайлар бар да ошол илдеттерден арылат да, аларга жолобой кылат. Мындагы бокс менен машыккан өспүрүмдөр арасында аталган аймак боюнча өткөрүлгөн мелдештерди алдыңкы орундарды ээлеп, ийгиликти багындырган балдарыбыз да жок эмес. Бул кубокту биздин Красноярский крайда федерация боксунун жетекчиси залдардын арасында мини футбол өткөзгөндө 3-чү месттен алып келген биздин кубогубуз. Так, бул болсо жакында эле Новосибирский шаарында Асхат деген клуб ММА боюнча өткөзгөн турнирде балабыз 1-чи месттен утуп келген. Бул Айбек деген бала Базар Коргондон болот. Новосибирскке барып, международный турнирде Асхат деген утуп келди. Бул болсо 2010-жылы Кыргызстандын эгемендүүлүгүнө карата өткөзүлгөн мини футбол боюнча биздин спортивный клуб Союз 1-чи месттен алган. Ошондо утуп алган кубоктор. Келечек ээлери болгон өспүрүмдөр жер шарынын кайсыл жеринде болбосун, ал спортто болобу, же бир кесипти аркалап жасаган эмгеги аркылуу белгилүү болобу, жакшы жагы, мыкты тажрыйбасы менен аттары аталса, биз сыймыктанабыз. Анткени алардын баары биздин балдар.